Менин атым Жикпар, фамилиям Саипова. Карагулжадан болом, Ош областын. 10 жыл калпак менен заниматься еттик бул жерде. Андан кийин кайтара базарга чыктым 5 жыл. Базарды дагы жакшы эмне кыла албай кайтара калпакка тиктим, отурдум. Анан калпакты аяк биягы 30 жыл калпак тиктим да. Ошентип жакшы эмне кылып жүрдүк. Анан 2004-жылы жолдошум өтүп кетти. Анда дагы деле калпак тигип жүрдүм. Анан туугандарыбыз ошо Красноярский деле. 2010-жылы анан кийин ошо Красноярскийге чакырып ошол жака кеттик. Эл кылган ишти кылдым мен деле. Пол жуудум. Бир тааныштар менен анан шаурмасы бар эле өзүнүн. Ошого шаурмага ишке кирип шаурмада иштедим. 4 жыл шаурмада иштедим. Анан ал жердин дагы ошо абасы сөөгө, муундарга эмне болгон экен. Ал жактын климаты болбой калды эле. Быйыл майда келдим бул жака. Келип доктурга көрүнүп, лечение кылып бүтүп анан кийин ал жака кеткенге болбойт. Барсаң дагы деле ошол. Анан иш караштырдым, мындай жеңилирээк, кургагыраак, колду сууга салбаган иш болсо иштейин деп. Ар жерге бардым, анан швеяны чындап калпакты тиккеним менен биркинде жанагындай машинага отуруп көргөн эмес болчумун да. Анан ал жерге барсам билбейсиң дешти, окуш үчүн акча керек экен 30 000. Аракет долбоору боюнча айтсам, чындыгында биринчи эч кандай кызыккан эмесмин ага. Кандай болот экен? Анан биринчи жолу болушум, биринчи жолу андай жерге тренингтерге биринчи жолу катышышым да. Барсам эле ошо биринчи барганда эле бар жогу жакты. Кадимки баягы мектепте окуп аткандай өзүмдү ошондой сездим. Жаз дегенин жаздым, оку дегенин окудум, жооп бердим, бар жогу жакшы болду. Анан биринчи барганда эле бизге ошо ишке кандай кириш керек, резюме толтурганды үйрөттү. Анын резюме толтурганды дагы бардык нелердин анда жол жобосу бар экен. Бирине сүрөттү коюшуң керек экен, бирине сүрөттү койбой. Нелери көп экен да, анда ошонун бардыгын үйрөтүп чыкты бизге. Назгүл деген кыз тренинг өтүп атты, аябай жакшы өтүп атты. Ошо аракет долбооруна катышкандан кийин анан мен өзүмчө кичине иштеш керек экен деп ойлонуп калдым. Өзүбүздүн айылыбызда, мына жашаган жерибизде свиниш цех бар экен. Болгону да остановканын жанында илип коюптур ошол жерге. Тигүүчү кыздар керек деп. Анан кетип атып, анан кийин бурулдум, ошол жерге бурулуп, өзүм мурда калпак тигип жүргөн үчүн кичине шыгым бар эле тикмечиликке дагы. Ушундай тигүүчү керек дегенден кирип эмне кылсам эле сразу эле ишке алды мейли деп. Бирок билбеген жерими үйрөттү. Үйрөнүп алып, анан азыр ошол жерде 6 кыз иштейбиз, ошолордун катарында мен да ишкермин. Кандай бизнес пландарды түзүүнү үйрөндүк. Аларды үйрөнүп, анан ушу Ош шаарында эң чоң кондитерский цех бар, ошол жерге 2 сааттык экскурсияда болдук. Ал жердин кичине сырьёсунан баштап, аягы магазинге жүктөп кеткичекти бар жогу менен таанышып өттүк. Кандай болот, кантип даже ал жерге киргенде кийинип киргендегиден баштап үйрөндүк, көрдүк. Ошол жерге киргенден кийин эле менде да аябай сонун ойлор пайда болду. Киргенде эле баягы ишкананын өзү деле мотивацияны берип коет го, адамдан мурун элечи. Ошол жерден эле өзүм түздөдүм да иштеш керек. Азыр бул жерде иштеп атканым менен өзүмүн баягы Россияда иштеп жүргөн ишканамды сагына берем. Ошол эле ишке иштегим келе берет. Бирок анын нелери баягы кымбатыраак болгон үчүн оборудованиялары. Азыр убактылуу кичине бул жакта иштеп турайын, кичинеден акча кылыш керек. Анан кийин жарым-жартылай болсо дагы анан жанакындай тестатым, ошого окшогон ишкана ачып алсам деп ойлойм да. Аракет жөнүндө айткым келсе, аракет жөнүндө аябай жакшы мотивация берет, окууну аябай жакшы берет. Чынын айтсам, мээңди капкагын ачып туруп эле кайра куюп койгондой болот да. Кызыккан адамга ошондой болсо керек. Мен ошо элдерди, аял кишилерди, иш таппай жүргөндөрдү чакырат элем. Ошо аракет долбооруна келип окушсун, үйрөнүшсүн, жанакы резюме толтургандарды, бизнес пландарды түзгөндөрдү, аларды кандай иштеткендерди кайра кантип алардын экономикасына чейин үйрөнгөндөрүн каалайт элем.